Кыргыз өзүнөн өзү жоголуп кетиши мүмкүн. Баягы эски көпөстөрдүн баары кетмейинче маданият эч качан оңолбойт. Сын пикирди кабыл алган киши өсөт. Бул эмнени менчиктештирип алды, билип атасыңар, Өзүмдүн шакирттерим менен эле барсам эле булар чалкасынан кетет. Эмне деген касиетти кармап жүргөн элсиңер. Ата-бабалардын аспабы менен эле талкалай берет. Штамповочный инкубаторский жөжөлөрдү тарбиялап атат. Бул элдин акчасын жеп жүргөн көпөстөр. Кыргыздын канында Манас атанын каны бар. Эми кошула башташат, ойгонгондор. Эми мен эмнемди алат? Кыргыз аспаптарын сындырап, өзүнө өзү душман болот. Здоровая конкуренция должна быть. Мен тигинден деп, уруш талаш жок, мен сенден эртең ашам. 15 министр алмашкандан бери бир глобальный өзгөрүү болгон жок. Өзгөрүү болуш үчүн ушул маданият тармагы эң чоң да. Бул спорттун ичинде болобу, мына силерде болгон журналисттер болобу, жүрүм турушубуз болобу, бардык тармакты негизи маданият камтыйт. Адамдын өзүнүн тарбиясы каяктан башталып атат? Кайсы идеологияны тутуп басып жүрөт? Кыргыз деген ким? Кыргыздын тарыхын, санжырасын, дастанын, эпос Манас атабыздан баштап билбегенден кийин кыргыз жөнүндө эле тирүү бирок өлүк болуп калат. Ошон үчүн түпкү өзөгү бул мамлекеттин, бул кыргыздын идеологиясы болуш керек. Ошону бекем ар намыс болуп бекем кармаш керек. Эгер андай мага тийбе, мен үйүм алыста деп жата берсек, кыргыз өзүнөн өзү жоголуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн түпкү өзөккө тегибизге анан тамырдан келаткан илимди, билимди алыш керек да. Жанакы вуздан бүтүп алгандар жанакы эмени бүтүп келишет го. Туризмди бүтүп атышат, экономист, юрист, бул жөн эле кесиби анын. Дүйнө таанымы таптакыр башка нерседе. Ошончо кызмат кыл десе, булар кызмат кылган жок, булар ишин кылып атат. Иш менен кызматты алмаштырбаш керек. Анан биздин талабыбыз эмне эле? Эми бүгүн кечээ деле ошондой болду. Бүгүн деле ошо талабыбыз деген эми башкалар коркоктор көп да. Мен эми жумушуман айрылып калсам, үй бүлөмдү ким багат дегендер бар да. Негизинен өзүнүн керт башын ойлоп коркок болуп турган сайын ал улам улана берет дагы, анан ошо менен жоюлуп кетебиз. Анан ошон үчүн акыл насаатты айтып турган биздей киши керек. Сын пикирди кабыл алган киши өсөт. Сын пикирди кабыл албаган киши бул текеберчилик кылат дагы, анан өзүнө жүктү алып алат дагы, анан жүрө берет. Жөн эле жашап жүрө берет да. Ошо мен ушакка келсем, мен чоң болдум деп. Элди башкарбайм, элге кызмат кылам деген ниети, пейили, дили, дити таза болгон кишилер келсе, анда бул жакшы формада да. Анан ошон үчүн айлана чөйрөсүндөгү өзүнүн командасын оңдош керек. Баягы эски көпөстөрдүн баары кетмейинче маданият эч качан оңолбойт. Ошон үчүн түп тамырындагы баягы менчиктештирип алган. Бул эмнени менчиктештирип алды, билип атасыңар, Босогосунан кирбейсиң, чорный списокко каралгансың, ошо бул биздики деп мамлекеттин жана мекемелерин өзүнө менчиктештирип, өзүнө иштеткендер толтура. Булардын деген баягы наамдарды алып алган да, Брежневтери болуп, мону төш белгилерди. Мен ушундай наам бар дейт. Бирок ошол наамга чак, бап, дап келет бекен. Орусча айтканда он отвечает ошого. Бир кыргыздын аспабын же дүйнөлүк классикалык музыкасын ойнобогондор отурат. Аны ким жазды? Кылым бу. Илгертен бери бир музыканы жазып коюп, же ошол жазды бекен ошого. Ошондо кадрды өзгөртүлөт. Кадрды өзгөртмөйүнчө эч качан оңолбойбуз. Кадрды өзгөрткөндөн башка ошолордун түп тамыры менен ротация кылбаш керек, кетириш керек. Ротация кылганда алда деген болбойт да. Муну кетирдиңби? Иш козгош керек дагы, анан люстрация кылыш керек. Люстрация кылганда ошол тетиги жанакы 3-чү, 4-чү казыр эле айтып келе атпаймынбы? Жанакы балаң, неберең, чөбөрөң, кыбыраң, тыбыраң, чүрпө, анан урпак дейт 7-чи. Өзүнүн түзүлүшү кыргыздын эмесинде. Ошого чейин буларды жумушка албайбыз деп чыгыш керек. Себеп деген ойлосоң, бу депутаттардан ким келди? Казыр неберелери депутат болуп атпайбы? Ошол эле илгерки көпөстөрдүн балдары байманаптарды. Илгерки байманап менен азыркы байманаптан асман менен жердей салыштырмалуу. Алар деген элине кам көргөн илгерки байманаптар. Азыркылар өзүнүн керт башын ойлойт дагы, анан өзүнүн аймагынасына
подачка деп коет го, жанакындай. Мен сага 1 килограмм кум шекер, мен сага 1 un мешок тигинси тигиндей десең, ошого алданат да эметет. А биздин келечекке ой толгоп, урпакка кызмат кылабыз дегендерибиз. Андайлар толтура. Мен азыр жалгыз чыгып атканы мен көргөзбөй атам, нар жактагы тяжелый артиллериялер даяр турат. Алар келип баягы ызы чуу мындай болуп кеткенде, бу жерге деген акылдуу, акылмандар, данышмандар, көсөмдөр, билгилер, аттуу баштуулар, элине эмгек сиңгендердин баардыгын атырылып чыгат. Анан отур эми дагы эмне кылалык деп, бул шахматный оюн болуп атат да, мага кандай мамиле түзүлөт булар? Ушуга реакция берет бекен үстүртөн тургандар? Же жөн эле макул бул баягы эме барга ит үрө берет, кербен кете берет дегендей бир макал таап алган, чындыгында келгенде конкурстун основада болуш керек. Татыктуубу? Ошол тармактын майын сызгыра билеби? Ийине жибинен бери ошол жака бир салым кошту бекен? Өзү өзгөрүп, ошо күнү түнү менен ошол кесибин желегин желбиретип дүйнө жүзүнө таанылман киши бекен? Уялбай. Ошондой болсо бир жөн эле. Мени азыр Израилга жиберсеңер, Израилга барып туруп, ата бабалардын аспаптарын эле, мен азыркы 37 аспапты деп атпайбызбы, эми андан 4 да, 54 аспап. Ошол өзүмдүн шакирттерим менен эле барсам эле булар чалкасынан кетет. Эмне деген касиетти кармап жүргөн элсиңер, кыргыз эли улуу эл турбайбы деп, ошол ата бабалардын аспабы менен эле талкалай беребиз. Анан бу жерде мындай болуп атат, алар барат, четиме чалкалап, колун артка баалап, мен деген, сен кимсиң, мен композиторум, сен кимсиң, мен народный артистмин деп эле жүрө беришет. Кана эмгиче көрдүңөр беле, ошол жанакы ректор, директорлор бир концерт койгонун көрдүңөр беле? Ушул 30 жылдан беркисин эле айтайынчы. Нар жак жагын айтпайлы. 30 жылдан бери эмне деген муун пайда болду? Жаш муундар өзгөрдү да, башка муундар болду. Алардын өңүн дагы, атын дагы билбейт. Биякта практик өз кесипкөй кишилер. Кесипкөй киши деген бул эми которгондо профессионалдык, өзүнүн ишин майын сызгырган билген кишилер келиш керек да. Ошол жерде өзгөртөм деген. Мисалы, министр мен айтып атам, музыкалык училище Күрөңкеев турат го, ошол жерге действующий музыкант керек. Ал илгерки заманда народный артистти алып алган. Момда төш билгени, мен тиякты бүтүрүп келдим деп. Кана азыркы малга чейин ойнойлабы? Ошо балдарына, шакирттерине көргөзө алабы? 3-4 курстагы балага сабак бергениң анан болду, анан бүтүрө берет. Штамповочный, инкубаторский жөжөлөрдү тарбиялап атабыз. Ар бир инсанга көңүл буруш, кыракы, көрөгөч, ушу баладан чыгат, ушуну дагы улантпайлыкпы? Ушу чет мамлекетке барып окуп келсин, дагы тажрыйба алып келсин, келип өзүнүн элине ак кызмат кылсын дегендей, биз ушу программаны 15 жыл, 20 жыл астыга түзүп, бийчилерин бийчидей, циркачтарын циркачтай, ырчыларын ырчылардай, чоорчуларын чоорчулардай, джаз ойногонун, классика ойногонун, эстрада ойногонун, архаический музыканы ойногондордун баарын өзүнчө илеттеп жибериш керек. Окуп келесиңби? Сени мамлекет окутуп атат. Кайра келип өзүңө 5 жыл тынбай ойноп бересиң. Дирижордой, ырчысы ырчыдай, бийчиси бийчидей келип, кайра келип өзүнүн элине кызмат кылыш керек. Кана ошондой концепция. Эчтеке жок да, орун алмашуу, сумма не изменяется, правильно? А ошондой кылып эле, мунун бизде момундай закон чыгып атат да, мен ушу мындай да, мына депутаттар деген, анын тажрыйбасы бар. Тиякта 10 жыл иштеген, ошол дейт. Ал чиновник болуп, элдин канын соргон кишилер иштеген да. Жаш муундардан алып келсин, ошо билсин кайсы жердеги чын эле ушул баладан чыгат деп. Биз ошондорду тарбиялашыбыз керек. Орусча айтып кеткенде, мы не должны взращивать чиновников, мы должны взращивать именно профессионалов. Анан адам болуш керек да, адамгерчиликтүү, улуу кичүүгө мамиле кылыш керек. Мен эми сакалдуу кишимин, бирок мен действующий музыкантмын да. Мен чытап койгон жокмун аспабымды. Күнү түнү менен өзүм заниматься кылам. Мен бул музыканы ойногон жокмун. Бул аябай кыйын экен ушул. Аябай ыңгайсыз музыка, бирок ушуну жеңбесем, ушул музыканы ойноп, элге жарыялап, жарыкты себем деп өзүмө эме коюп койгом, задача койгом. Ошону жеңиш керек экен деп. Ошон үчүн мен баягы эмгекчилмин да. Күнүгө күжүрмөн рети раты эрежеси менен коюп койгом күнүгө. Андан башка жумасына 2 жолу келет, үйгө батпай калат. Балдарым каяка ата, каяка деп аташка дейт, мугалим дейт, агай дейт. Анан өзүм үйүмө келип ушинтип помещениябыз жок. Анан жумушка же албайт. Мына 15 жылдан бери жумушка албай жүрөт да. Эми андан деле алыс да эме. Мурун болсо тойлор сапаттуу өтчү. Жалаң классика музыкаларды, джазовый музыкаларды, кыргыздын аспаптарын укчу. Анан азыр тойлордагы бузул той менен жашап келгенбиз, жок да азыр.
анда бул баланы колдонолук. Ушу мамлекетке бир ордун берелик дагы, бир помещение берелик. Ушулар каржылайлык, ушуларды муунга кой үрөнсеп мөмө алалык дегендин ордуна кой бул деген бетке айткан киши, бул неудобный киши деп бизди кара списокко чийип салган да, ошакка киргизип. Маданият министрлигинен башка бардык тармак эле. Маданият министрлигинде кимдер келет? Операсы бар, консерваториясы бар, филармониясы бар, училищасы бар, мектептер бар. Ошолордун баарына тең барганда бар чоңдор бири менен общаться кылат да, ошол мафияны жоготуш керек. 80 коом менен иштешебиз. Аякта энелер бар, аталар бар, орто муун бар, кичүү муун бар. Биз ошол өзүбүздүн акыл насаат айтканыбыздын баарынан артыбызда шакирт болуш керек да. Ошолордун шакирти барбы? Булар жөнөкөй эле директорлор бир жерде отурат. Ар бир адам менен иштеп, ошонун көйгөйүн таап, бул жердин кемчилиги экен, ошону үйрөтүшүм керек деп мындай максат кылган жок да. Бул элдин акчасын жеп жүргөн көпөстөр. Ал өзүн жеметкен жок да. Эгер аны мындай ошо жумуштан алып койсоң ачка болуп калат. Жумушу жок, булар деген ошол өкмөттүн акчасына эмне үчүн жанталашып чуркап жүргөн? Себептен ошол жактан бирдеме ашып калса, тиякта канча болду, муну бизге кой деп чөнтөнү ошентип жеп жүргөндөр. Ошон үчүн муну деген счетный палаталар текшерип, баягында счетный палаталар эмне үчүн барганда өзүнүн ставкасы бар да, келип чөнтөнү сала коюп, анан болду тигин жапты муну. Бири-бирибизди алдап жашайбыз да. Мамлекет анда өспөйт. Мамлекет өз үчүн ар бир киши өзүнөн башташ керек дагы. Ошол жерде турган чоң болобу, башкармасы болобу, кой мен үлгү, мени эл карап атат. Мен эмне өзгөртө алам? Кандай адистерди чыгарам? Кийин мен пенсияга чыкканда мени монтип көзү менен көргөзүп турса, менин балдарым ишке баса албай калат деп ошону ойлобойт да. Булар таптакыр майдаланып кеттик да. Ошон үчүн Калыгулдун сөзүн ар дайым тынбай талыкпастан айта берем. Бут баш болуп, баш бут болуп калды. Эң башынан баштайын. Бул жана 15 министрдин баарына тең эле кирип чыккан. Кел чогуу иштешелик. Элибизге ынтымактуу биримдик бололу деп. Анан бул жаңы министр болгондо мурунку сазывда баакы эмеде. Анан ошондо ай жигит өзүм эле балам келсин, улуу балам менен тең келсин. Биз акыл насаатты айталык. Бул жер мындай кылыңыз. Же болсо жанакы эски көпөстөрдү кетириңиз, ордуна биз келелик. Бизде деген практика жок деп атпайбы? Практиканы мен дүйнөдүн кыдырып практика кылдым. Ошондойдун баарын айтып бердим да. Аякта ыкмасы момундай экен, балага мээримди төгүш керек экен, ызаттоо менен тарбиялаш керек экен. Кыргыздын өзүнүн салтында ушундай да. Ошондой кылалы, келгиле десек эле, жок, ал болбойт. Ал деген кыйын киши экен, өмүр бою бир жерде отурат. Бир жерде отуруп, жана кене бар го, канды сора берген. Ошентип жеп отуруп, мына уровень неге түшүп кетти? Училищанын уровени, школанын, музыкальный школанын уровенине түшүп кетти. Эмне себепке? Илгери Совет орунда музыкальный училище имени Курункеева 3-чү орунда болчу 15 мамлекеттин ичинде. Ошол мезгилде чыктык. Мен менен теңдер, менден кичүү улуулар бүт бар, кыйындын баары тең Курункеевден чыкчу. Азыр Курункеевден чыккан кишилерди көрбөйсүң. Чыкса Абдраевден чыгат, мына жакшы мектеп. Чыкса Шубинкадан чыгат, алар келип кайра бияктан эле окуйт да. Бирок тияка барганда бузулуп калып атпайбы? Ыкма усулдугун оңдош керек дагы, баалык башынан сасыйт дейт. Анын баарын жоюп туруп, бул жерде өзгөртөм деген киши шыпылдап туруп башкасын эл үчүн иштеш керек. Мына тиги эмен Сингапурдукун билесиң да эмне болду? Өзүнүн бир туугандарын баарын сотко отургузган, атууга аттырткан. Өзүнүн бир туугандарын баарын жолоткон эмес. Мына ошондой киши келиш керек да. Бул аке жаке тиги тууганым, бул тиги мен чөөм деп, баягы азыр бирдеме деп эметсең, 10 чакты киши чыгат, быжырапчы. Кайра ошолорду фас деп коет, өзү бери жакта жашына берет. Консерватория деле ошол. Консерваторияны айтып бардыгына тийишкен жокмун, мен бирдей кишиге эмес болду. Ошол консерваторияныкы болобу, же филармонияныкы болобу, же болсо Курункеевдин болобу, мага жеке чыга алабы? Ошо телерадио компаниянын баарын чакырып келип туруп, анан сен кесибиң эмне десең, бул жөн эле совхоз да. Аны совхозду булар азыр заманбаптын аты менен бул арт менеджер, бизде менеджер болуш керек дейт. Бул деген болуш үчүн ал деген креативный болуш керек, заманбаптан калбаш керек, компьютерди билиш керек, өзү деген 3 тилди суудай билиш керек, кыргызча, орусча, англис тилин дагы билиш керек. Аяка барып, алардын менталитети менен журулушуп, ошо филармониядагы кишилер менен акча таап келсин, тияка келсин, коммерческий поездкалар кылып, репертуарды оңдош керек. Репертуардын өзү жандандырып туруп, жаш муундарды кызыктырып, бул аспаптын касиети кандай экен? Кел ушул аспапты аркалайбыз, ушуну үйрөнөбүз, дүйнөгө атагыбызды
чыгарабыз, жейлейбиз, желбиретип туусун бийик көтөрөбүз дегендей ошондой программа концепциясы болуш керек. Астыналап 10 жылдык, 20 жылдык ушундай минимумдан баштап чоң программага чейин туруш керек. Мындай программа болбогондон кийин адам просто түрү, бирок өлүк элге кызмат кылбайт, жөн эле жүрө берет. Мен мага тийбе, сен мага тийбе деп уюшуп алган мафия ошол боюнча илгертен бери жатат. Муну уже сас болуп кетти да. Ошо састан чыгарыш үчүн бирөө керек экен да. Анан баарыбыз жатып алсак, баарыбыздан өлөбүз, наркы дүйнөгө кетебиз. Бирок иш калтыруу деген бар. Анан эмне сен уктап жаттың эле деп кийин неберелерибиз айтат да. Мына маданиятта жүрүп бир сөз айтып баптырсың дейт да. А биздин аталарыбыз эмнени айтчу эле? Бабаларыбыз калыстыкты, чындыкты, тууралыкты, акыйкатты ар дайым айтып турчу да. Бетке айткан зар жок дейт. А биз бетке айткан зар жок деп айтып алып, душманды өзүбүзгө үйүп алдык. Жеке мен өзүм жалгыз чыкпайм. Мындан кийин эми кошула башташат. Ойгонгондор. Бул аң сезими ойгонгон киши, тууралыкты сүйлөйүн, чындыкты бетке айтайын дегендер чарылып атышат казыр. Кишилер кое тургула дегем. Дагы мен бир өзүм эле барып келейин деп. Анан дагы бир күтө турабыз, бир 3 күн, 4 күндөй биягын ойлонот, тиягын ойлонот, сизге чалабыз дегендей макул келишим түзүп атабыз да. Анан андай болбой, андай мындай кылса, анан эми башкалар атырылып чыгат. Себептен кыргыздын канында Манас атанын каны бар. Бул жөн турбайт, жанакы кырган сайын түтөп кайра чыга берет да. Эми ошондой сыяктуу болуп эле мен чыгам, башкалар чыгат, тиги чыгат, анан бүт барып чыккандан кийин булар кеч болуп калат. Анан эмне кыларын билбейт. Ошон үчүн конкурстун основада кылыш керек. Бул элпек бала, бул деген айтсаң тигин аткарат, муну алып хоп майлы дегендей эмес. Өзүнүн ой пикирин айтыш керек. У меня свои взгляды. Я имею право свое высказать. Вот я хочу вот так сделать деген. Эрк болуш керек да. Сила воли должна быть у человека. Если этого нет, зачем живет в этом жизни? Живой, но мертвый. Андайлардын баарын чийиш керек да. Мына ошон үчүн коркпой, үркпөй. Эми мен эмне алат? Кыргыз аспаптарын сындырап, өзүнө өзү душман болот. Кара башына таяк бир тиет дагынан эмне кыларын билбей калат. Ошон үчүн кыргыз болуш кыйын, анан адам болуш кыйын. Биринчи адам болуш керек да. А бул жерде адам болбой туруп эле мен чиновникмин, мен могу жердин чоңумун деп. Мына ошентип атып бүт баарынтен разрушение кетти да. Кимди азыр тарбиялагандардын көбүнчөсүнүн процентин карасаң, инкубаторский жөжөдөй болгон балдарды тарбиялабыз. Ар бирөө бири-биринен өтүп туруш керек. Здоровый конкуренция должна быть. Мен тигиндейм деп, уруш талаш жок, мен сенден эртең ашам, мен кылыякты жакшы ойнойм, мен чорду мындай ойнойм, мен комузду мындай ойнойм, мен тигиндей кылайм деп. Анан аранжировка кылыш керек да, кана аранжировкалар. Кана оркестрибиз оң болгонун каяктан көрдүң? Бир мына симфонический өзү менен иштеп атат Азамат. Берки оркестрлер окшош да. Оркестрди, народный оркестрди карасаң, бүт барын репертуары 41-чи согуштагы репертуарлар. Качан жаңыланабыз? Жаңы дем, жаңы күч, анан жаңы мен деген лицолор качан көрөбүз? Жаңы беттерди. Мына кыргыз элине кызмат деген ошо. А биз кыдырганда биздин ата-бабаларыбыздын аспабы менен жеңдик. Бул биздин аспап, меники деп айта албайбыз. Бул ата-бабалардан калган мурас, ата-бабадан калган баалуулуктар. Мына ошону баалап билип, өзүңөн башта дегенде, мен киммин деп классиканы классикада ойноп, жазды жазда ойноп, өзүңдүн салттуу музыкаңды салтта ойноп туруп, анан эстрада ойношуң керек да. Мен ушу 4 жанр менен жеке-жеке чыгар десең, мына үчөөнү чыгарып атпаймынбы? Консерваторияны, тиги жанакы Тенти Мураталиевди, Кыргызбайды чакырсаң, үчөөтөн жеке-жеке чыга албайт. Келип туруп, эмнени ойнодуң сен? Мен композитормун деп. Ошо композитор пианинодан чындыкта ойнош керек да. Пахмутова деген апабыз бар, 93 жашта. Бүт целая плеяда выросла российских, дүйнө жүзүндөгү мен деген народный артисттердин баары ошол ыр менен өстү. Пионерский, Октябрёновдон баштап ыры, анан патриотический ырларга чейин жазган. Эмгиче жаш муундар менен өзүнүн бою 1 метр 50 сантиметр сахнада пианино ойнотот. Мына настоящий композиторлор ушундай болот. А бул композиторду көрдүң беле? Бир жерге барып, пианинодон ойноп, жок, мен композитор, мен жазып коем, мен музыкант эмесмин дейт. Мен композитормун дейт. Биринчи музыкант болот, анан кийин композитор болот да. Тескерисинен болуп атат да. Сен биринчи бала болосуң, анан болочок болосуң, анан эркек болосуң, анан абышка чал болосуң да. Ошондой процесс менен өтөт да. Жок, мен музыкант эмес, композитормун. Кандай сүйлөгөн тескерисинен. Ошон үчүн музыкант, жакшы композитор болот. Ал кандай жазды, эмне жазды, ошону бир үйгө камап туруп ушуну жазып бер десең,